Кутмандыгышева күнүңүздөр менен урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен биргеликте тема берүүсү. Учурда колдонгон азыктарыбыз биздин эртеңки ден соолугубуз экендигин жана ден соолугубуз так ошондон көз каранды экендигин унутпаңыздар. Сиздер тема берүүсү менен биргесиздер. Жана бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору врач, хирург Канат Умаров. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Жана ошондой эле Илимпоз Манас университетинин тамак аш инженердик бөлүмүнүн окутуучусу Руслан Адил Акайтегин. Кош келдиңиз. Саламатсыздар. Алгач ушул биздин темабыз бул микроскоп астындагы даам деп аталат. Алгачкы суроом сиздерге. Сиздер азыктанууда эмнесине көңүл бөлөсүздөр? Азык тандап жатканда эмнесин карайсыздар? Эки адиске ушундай суроо берейинчи. Кимиңиздер даяр болсоңуздар, баштай берсеңиздер болот. Саламатсызбы дагы бир жолу. Мен жалпы хирург болгондон кийин биз бейтаптарга аябай жакшы. Бейтаптарга чейин сиз азык-түлүктү күнүмдүк колдоноордо эмнесине карап тандайсыз? Биринчиден бизде баягы Кыргызстанда химиялыксыз өскөндүкүнө карайбыз. Анткени биздики баары натуралдуу да баарычы. Тамактын баары натуралдууна карайбыз, режимине карайбыз. Өзүм жагыначы. Анан туура тамактануу дегенде ошо бөлүп тамактансын. Жашылча жемиштерден сиз мөөнөтүнө карайт экенсиз. Жана жергиликтүү болуш керек экен да, Кыргызстанда өсүп турган. Мындай сырттан келген тамактарды аштардан колдонбойсузбу? Колдонбоонго аракет кылабыз. Колдонбоонго аракет кылабыз. Сиз Илимпоз. Мен өзүм ошо тамак аш микробиологиясына кызыгып, ошол чөйрөдө жүргөндүктөн тамак ашты тандоодо биринчи көңүл бурчу нерсе, мисалы мен организм эмнени талап кылып атканын билгенге аракет кылам. Ошого жараша тамакты тандаганга, мисалы эгер пробиотик сыяктуу бизге пайдалуу микроорганизм жетишпегенин сезип атсам, ошол сыяктуу мисалы ачытылган айран, йогурт дегендердин тандаганга аракет кылам. Анан сөзсүз түрдө тамак аштын биз менен байланышкан өзүнүн коммуникация тилдери бар. Ошол этикеткасын карап, этикеткасында эмне деп жазыптыр, ал кандай тамак экенин, ал менен бир аз сүйлөшүп көрүп, анан карап, көптөн бери кайсы компонент жетишпей калганын билсем, ошого тандаганга аракет кылам. Негизи ошол адамдын организмине эмне керек болуп жаткандарын билиш үчүн кандайдыр бир сиздердин өзүңүздөр күнүмдүк колдонгон бир ыкмаңыздар барбы? Эмнесине карап, эмнебизге жараша биздин организмибизге азыр эмне керек болуп жаткандарын кантип билсек болот? Мисалы үчүн сиз бактерияңыз менен сүйлөшөт экенсиз, мени деги. Мисалы организмибизде мындай да, мисалы жашылча өсүмдүктөр, мисалы жай айы, күз айында мисалы көп болот да. Бизде мисалы ал учурда жеген тамагыбыздын витаминдүү, бай келет. Анан азыркы ушу мына кыш учурларында узун сары келгенде тамак ашты мисалы багы мурункудагыдай таза эмес, жаңы эмес. Анан биздин организмге мисалы көбүрөөк ооруп баштасак, демек кандайдыр витаминдер жетишпеген деген байкайбыз. Анан ошого жараша тамакты тандап, анан эң негизги айта кетчү нерсе, ар бир тамакты өзүнүн убагына, сезонуна карап тандаганды туура деп эсептейм. Мисалы кышында көп эле парниктен өскөн тамак ашты да жей бериш кандайдыр деңгээлде билбейм. Бирок зыян болсо керек да, күндүн астында өспөгөндөн кийин. Ооба. Бирок мисалы күзүндө терип, анан кышкыга сакталган болсо, алардын багы витаминдери өзүнүн убагында болуш керек. Бирок кышында өстүрүлгөн өсүмдүктөрдү алгандан көбүрөөк албайм да. Мисалы кышында көбүрөөк салатты, помидордон, темеден жасам, азаят. Азаят экен да. Анан мисалы дагы айта кетчү нерсе, мисалы ооруп калганда дары ичтик, дары ичкенден кийин бизге мисалы керектүү микроорганизм саны көп жок болот. Анан алдын алыш үчүн деле мисалы тирүү клеткаларды камтыган тамак аштарды алыш керек. Тирүү клеткаларды камтыган, мындай кыргызча айтып коюңузчу. Кыргызча айтканда мен түшүнбөй айтып коюңузчу. Мисалы адамдын организмине пайдалуу микроорганизмдер камтылган тамак аштарды тандаганга аракет кылыш керек. Ал деген мисалы биз билген эле айран, эгер кымыз болсо кымыз, анан ошол эле сыяктуу мисалы ачытылган жана квашеный капуста деп коет го. Ошол сыяктуу тамак аштарда бизге пайдалуу микроорганизмдер да жашайт. Ал биздин организмдин иммунитетин стимулдап, багы кошумча жардам берет да. Ал эми сиз Канат, мен түшүнүп турам, сиз хирургсуз, бирок ошол врачтар катарындагы организм менен сүйлөшкөндө эмнелерге монтип койсо жакшы болот эле деген кеңешиңизди айта аласыз? Тамактандоодо же болбосо
азыктануу? Ошо туура эле айтылып кетти сөздөр дагы. Мен дагы ошо сөздөргө кошулам. Жана пробиотик деп атпайбы? Организмде, ичегиде өзүнүн бир микроорганизмдер бар. Ошолор дагы биздин тамак ичип атканда да контролдойт. Биздин организм бир чоң система. Ал системанын дагы бузулушу дагы бар, туура иштегени да бар. Тамактардан тандап атканда ошо жашылча жемиштерди көбүрөөк жеш керек. Анткени ошо жашылча жемиш менен биздин багы мисалы ичегибиз иштеткенин дагы ролун аткарат да ошолорчу. Мисалы көбүрөөк майлуу жесе, биздин Кыргызстанда көп майлуу тамактарды жейбиз да, эми тойго барабыз, эттер келет, чучуктар келет. Анан ошо чучуктар менен элүүнү тамактанса, жашылча жемиш менен чогуу этти да жесе, ошо бизге нормалдуу, пайдалуу болуп келет. Анткени эт да жебей койсоң дагы ичинде белоктор бар, протеиндер бар, алар да камсыздаш керек. Ошон үчүн баягы операция болгондон кийин дагы биз өзүлөрүн тамактансын дейбиз. Анткени өзү тамактанганда организм толук камдуу иштейт. Кабылына келет. Кабылына келет, эртерээк кабылына келет. Капельница караганда тамактанса көбүрөөк кабылына келет. Анан ошо биздин чын эле сезон болгонубуз жакшы. Мисалы жайында көп жер жемиштер келет. Анан чөп чарларды дагы чөп чар дегенде бизге клетчатка деп коебуз да биз анычы. Жашылча көбүнчө. Ошо клетчатка, жалбырактар биздин ичегибизди жакшы иштетет. Чөптөр десеңиз да мен да эстетип келдим. Негизи бул тамактануунун дагы, маданияттын дагы биздин дасторкондорго кошушубуз, киргизишибиз керек экен. Мен өзүм алыс кетпей эле коеюн, үйдөн деле байкем салатка мындай көк аш кошуп койсоң, чөп жебейм, мен эмне козу элем деп тамашалап айтып калсат да. Анан ушул мындай азыркы учурдачы сиз айтып жатпайсызбы, мындай тамактанып жаткан тамак аштарыбыздын баардыгы химикаттар көп болуп атат деп атабыз. Кайдан келгенин, кантип сакталып келгенин да билбейбиз. Аны текшериш дагы кичине оорураак да. Сыртында жазып койду, мынча мөөнөтүнө чейин деп. Балким анын сакталышында кандайдыр бир каталар кеткенби? Бул менин оюмча ошол азыктарды алып келип жаткан ар бир адамдын өзүнүн жоопкерчилигинде жана уятында болуш керек. Анан ушул айтсаңыздар, мындай азыркы учурда тамактанып жатканда карап көрүп, сиз да өзүңүз илим жагынан дагы айта кетсеңиздер, ушул канчалык кандай нерселер менен адамдар ушул ашыкча салмактуулук менен кыйналып атышат биздин калктын арасында. Жана жаш өлчөмдөрүн айта аласызбы? Мен өзүм энди видеохирург болгондон кийин мага ушундай бейтаптар келет, чоң вес менен. Биздин Кыргызстанда чоң вес менен аябай көп илдетишет. Илдеткен адамдар көп. Анткени өзүм сырткы чет мамлекетте окуп келгенден кийин аякта өзүнүн врачтары күнүгө жазышат ошондой мененчи, операция жасашат. Ошондой бейтаптар менен алектенишет. Анан биздин Кыргызстанда бул жаңыдан келип баштады Кыргызстанга. Бул сиз дарылоо ыкмасын айтып атат окшойсуз, э? Жок, мен азыр ошо айтып кетейин деп атам, толук маалымат берип кетейин деп атам. Кыргызстанда биз тамактанды контролсуз ичип аткан үчүн чоң толук адамдар аябай көп. Толук адамдар бул эме деп ойлошот да, биздикинде мурунда авторитет, чоң киши чоңураак көрүнөт деп сөздөр тамаша иретинде. Бирок бул оору деп эсептелет. Канча жашынан башталат? Азыр уже жашарып баштады. Мурун мисалы 18 жашынан 60 жашка чейин болсо, азыр болсо уже жаш балдарда ооруп баштады. Гормондук дисбаланс деп коет, гормондор нарушение болгондо азыр жаш балдар дагы фастфуд жеп калышат, быстрое питание деп. Школдо жетишпей атканда, эртемен жетишпей атканда ошондойлорду уну көбүрөөк, мучной көбүрөөк тамактанды жеп, анан толуп, азыркы биздин абабыз дагы таасир этет аябай. Жүргөн таасирибиз дагы ошонун баары ушу веске алып келет. Бул эме оору деп эсептейбиз да, биз ушундай диагноз да коебуз. Негизи сиз оору деп калбадыңызбы, ашыкча салмак болсо депчи? Негизи нормалдуу адамдын салмагы канча салмактан ашкандан кийин анан биз уже коркуп башташыбыз керек? Барбы мындай көрсөткүчү? Өлчөм бар. Өлчөм. Нормалдуу. Нормалдуу өлчөм бар. Дене салмагынын индекси деп коет. Бул ар бир адамга өзүнүн өлчөмү болот. Бою менен салмагын ченелет да. Боюну меники мисалы үчүн 154 десем, боюм. Салмагым 56 болсо.
нормалдуу же ойлоноймбу? Нормалдууга кирет. Бул биз калькулятор менен өзүбүз ченейбиз, ченеп туруп. Баягы бойду көбөйтөбүз да, эки жолу ошонун результаты чыкканда весибизди ошо бой чыккан эмеге өлчөмгө бөлөбүз. Бөлгөндө нормасы чыгат. Нормасы 18ден баштап 20га 25ке чейин дене салмагынын индекси деп коет. Андан ашып кетсе 30га чейин бул ашык салмак дейт. Өтүп кетсе 30тан баштала турган өлчөмдөр болсо бул уже ожирение деп эсептелет. Семирүү. Кандай түрлөрү бар муну дарылаш үчүн? Эмне кыласыздар? Хирург? Мен айтып кетпедим бул оору депчи. Эмнеге оору деп? Эмнеге бул оору сөз? Анткени чоң вес болгондон кийин ушундай адамдардыкы биринчиден давлениясы көтөрүлөт. Кан басымдары көтөрүлөт. Кан басымдары көтөрүлөт. Дем алганы начарлап калат. Тепкичтен көтөрүлгөндө да кыйналып көтөрүлүшөт. Адышка болот. Кечинде баягы апноэ деп коебуз. Кечинде уктаганда да коңурук тартканда да жөн коңурук тартпайт да, анда түрүнө жараша. Мисалы вестердики дагы болот мойну кыска болгондо дагы уктаганда дем ала албайт, анан эртең менен турганда чарчап турат. Күндүз чарчайт, эмне чарчайт? Толук укта албаган үчүн, кислород башына жетпеген үчүн ошондон да болот. Дагы кайсы причиналар вес бутка күч келгенде суставдар ооруп баштайт, буттун суставдары, муундары ооруп баштайт. Анан эң жаман нерсе бул кайсы ооруга алып келет? Сахарный диабет. Бул вес болгондо көбүнчө сахарный диабетке алып келип атат. Ошон үчүн бул уже диагноз деп коюлган. Оору деп эсептелет. Анан багы жөнөкөй ожирение болот. Бул жаштардыкы 40 жаштан кийин уже диабетке алып келет. Экинчи түргө да. Коркуп кеттиңиз окшойт. Мен азыр ойлонуп атып, өзүмдүн боюмду да эсептеп салмагым менен бөлүп, математика менен аябай дос болгон үчүн жакшы эсептеп берет окшойм. Эфирден кийин меникини эсептеп берет окшойсуз. Анан айта кетсеңиз, Руслан мырза, бул негизи тамак тандоодочу сиз айтпадыңызбы, караш керек депчи. Ушул жактарынан дагы азыркы учурда сиз дагы өзүңүз көрүп атасыз да, кадырлуу эле жашоочу болгон үчүн карап көрүп, тандоодо дагы бир өзүңүздүн бир кандайдыр бир ыкмаларыңыз бар болуш керек. Эмнелерге көңүл бөлүшүбүз керек? Анткени биздин врачыбызды, Канат мырзанын айткандарын угуп жатып, мен мисалы үчүн кичинекей балдардын арасында дагы салмактуулуктун чоңойгону чын эле бул келечектеги биздин муунубуздун, генофондубузда дагы бул коркунучту жаратат экен да. Ушул жаатынан айта кетсеңиз, эмнелерге көңүл бөлүнбөй жатат жана бөлүш керек? Бизде азыркы мисалы өндүрүшчү бар да. Мисалы өндүрүшчүлөр көбүрөөк мисалы пайда табууну эңсейт. Мисалы азыр тамак ашта ГМО көбөйдү. Анткени биз калктын саны дүйнө жүзүндө азыр калктын саны өсүүдө. Ошол эле учурда калк ошону өзүнө тамактаныш үчүн жетиштүү азык менен камсыз болуш керек. Ошон үчүн мисалы биз жеген эле буудайды, жүгөрүнү аны малга да бериш керек. Анткени малды биз да жейбиз, эт катарында жейбиз. Демек, азыр багы илим изилдөөчүлөрдүн дагы максаты көбүрөөк пайда алуу үчүн да иштелип жатат да. Мисалы ГМО катары багы көбүрөөк жерден көбүрөөк нерсе өстүрүп, көбүрөөк пайда алууну эңсейт. Анан ошол эле учурда мисалы өндүрүшчүлөрдө бизде мындай айтылат, тамак ашты жана сиз айтып аткандай сактоо убактысын дагы узартканга аракет кылат да. Сактоо убактысын узартыш үчүн ар кандай багы химиялык жолгоодордо барышы мүмкүн. Консерванттарды кошуу, башка нерселер менен жанагы техникалык кайра иштетүү жолдорунун ыкмаларына барып, тамак аштын багы сактоо убактысы узарат, бирок организмге, биздин организмге пайдалуу жагы азайып калышы мүмкүн. Мисалы ошол эле мисал келтирип кетсек, биз мисалы бир функционалдык азык деп коебуз. Тамак жегенде биз курсакты тойгузабыз. Ал курсакты эмнеге тойгузабыз? Анткени ошолунча энергияны коротушубуз керек. Бизге максат канчалык энергия коротсок, ошончо энергияны эле топтошубуз керек. Бирок биз кыймылдагандан көбүрөөк тамак аш алып алганыбыздан көбүрөөк алдык, аны көбүрөөк колдоно алган жокпуз. Жетиштүү деңгээлде колдоно алган жокпуз. Ошон үчүн бизде ал запаста калып чогулат. Ошон үчүн багы биз мисалы функционалдык азык деп коебуз. Биз тамакты курсакты эле тойгузуп эле эмес, ошол эле учурда организмге биз билбеген пайдалуу жактар болуш керек. Мисалы айран. Биз айранды ичкенде багы курсакты тойгузабыз, эме болот, бирок ошонун ичинде эгер тирүү клеткалар болсо, бактериялар болсо, биздин айтып кеткендей жоон чегилердеги өзүнүн колониясын пайда кылып, биздин организмге тамак аш сиңирүүгө да жардам берет.
Мысалы организм сіңіре албаған кейбір элементтерді алар бізге сіңіріп, мысалы К витамини сияқты элементтерді синтездеп біздің организмге береді. А бирок мысалы азыркы ушундай убакта аны багы пастерлеп туруп, тирүү клеткаларды өлтүрүп салат. Ал тирүү клетка өлүп калса, ал айран ачыбай кычыбай өзүнүн эмесин багы сатуу көркөмүн кооздугун сактап калат. Эч кандай пайдасы жок. Анын ичиндеги бизге керектүү клеткаларыбыз уже өлүп калган болот да. Эгер биз ошолорго көңүл бурсак, мисалы бир аз да болсо үйдөн жасасак, балким бизге жакшыраак болот. Анан балким кээ бир өндүрүүчүлөр бардыр, чынында сактоо убактысы өзүнүн нормаларына тактап жасагандар болушу мүмкүн. Бирокчу мындай сиз айтып атпайсызбы? Айранды өзүбүз уйтканга аракет кылалы депчи, бирок бизде мүмкүнчүлүк жок да мындай балконго уй бакканчы, мисалы үчүн. Анан сиз айтып атпайсызбы, мөөнөттөрүн узартыш үчүн, же болбосо көбүрөөк алыш үчүн сүттү. Ал эми алардын сизден дагы бир эмгегиңизден бир жерден окуп калдым эле, бул азыркы учурдагы ошол антибиотиктер дагы биздин азыркы учурда сүттөрдүн ичине да аябай көп кирип кетти депчи. Анан мында тандоодочу негизи ушундай мындай биринчилик эмнеге берилиш керек деп ойлойсуз? Мындай өнчүлүгү деп коет го түрктөр. Сиз туура айтып кеттиңиз. Азыр жанагы эле пайдасы табуу эмесинде, мисалы жаныбарларды алдын алуу жана антибиотиктерди кошуп дарылашат. Антибиотик сөзсүз түрдө ал этине, анан сүтүнө жугат. Ал көп илим изилдөөлөрдө көрсөтүлгөн, ошол жаныбарга берилген антибиотиктин калдыктары этинен жана сүтүнөн ал адамга өткөндөрү бар. Анан биз билебиз, биз каалап каалабасак дагы антибиотиктерди көп кабыл алууда биздин жанагы патогендүү бактериялардын ал дарыларга каршы туруктуулугу пайда болуп калат. Иммунитети пайда болот. Анан кийин биз канча антибиотик ичсек деле ал дары таасир бербей калат. Андан күчтүүрөөк колдонуш керек да. Анан ошон үчүн багы тандоодо көңүл буруш керек да, өндүрүүчү кандай өндүрүүчү, кандай эмелерди багы биз Кыргызстан болгон үчүн балким көп нерселерден бизге жакшы. Анткени багы талаада, жайлоодо өстүрүлгөн болсо, мындай келелик деп ойлойсузбу бизге ошол эки мындай мөөнөтүн узартуучу же болбосо санын көбөйтүүчү нерселер колдонулбайт деп ойлойсузбу азыркы? Анткени мен ушул жерден сиз менен эгерде сиз ооба дей турган болсоңуз, анда сиз экөөбүз тартышат окшойбуз. Анткени ага чейин ошо азыркы учурда айтышканда жерди ушунчалык уулап салышты. Аябай көбүрөөк алабыз деп. Жакында эрозия болуп баштайт, жерде эчтеке өспөй, малдар анын баарын жешкен ууланышкан. Биз тим эле ичинде эле сүзүп жүрөбүз деп айтышат да. Кээ бир мындай киши адамдар менен, адистер менен сүйлөшкөндө. Мисалы биз көп эле билебиз да, кээ бир биздин региондордо мисалы топосту багышат. Мисалы топосту алар мындай жарым жапайы жашашат. Алар элдин адамдын колунда жашабайт го. Алар өздөрү жайлоодо жүрүшөт. Анан керек болгондо эле аларды кармап, союп жесе, балким ошондой учурлар болсо, анан чакан кармаган фермалар болсо, алар деле баарын каранга жетишет да. Эгер масштабдуу мисалы көп чоң көлөмдөгү жаныбарлар болсо, аларды сөзсүз түрдө ар бирин бирден карап чыгууга балким убактысы болбойт. Анан общий жалпы эле каралып калышы мүмкүн. Бирок мындай азыркы учурда биз дегенди эле күлкүм келет да. Аябай уникалдуу өлкөбүз да, мисалы үчүн мөңгүлөрдү да көчүргөнбүз, бир убакытта булар эрбейт депчи. Анан сиз айтып атсаңыз, топосторго деле жетип кеттик го деп ойлонуп кетип атам да, азыр отуралчы. Аяктан да пайда табыш үчүн бир нерсе кылып ийдикпи депчи. Ошол үчүн өзүбүздү өзүбүз сакташ үчүн кандайдыр бир нерселерге барыш керекпи, мындай ойлонуп кетем да негизи. Сөзсүз түрдө бизде мисалы жанагындай табигый коруктар бар го. Мисалы табигый коруктардын өзүнүн адам килишпеш керек да, алысыраак болуш керек. Бирок биз чынында эле табият менен аябай эле жакын болуп кеткенбиз. Мисалы жаныбызда жанагы табигый коруктар болсо деле адамдар жашайт. Мисалы бизде көп эле окуп калабыз, мисалы сары челек тарапта адамдарды мисалы бир чектен
буферный зона болуш керек, анан корок болуш керек. А бирок адамдар ошо буферный зонага чейин келип ага чейин калганда кирип кетип арасында жүрүп анан кармап деле алып атышат болуш керек. Мындай негатив жактарын алып башкача тема ал жактарды кийинке жылдыра туралы. Анан ушул Канат мырза сизге суроо бергим келип жатат. Мындай азыркы учурда аябай сиз айтпадыңызбы, бул салмактуулук бул оору, анан дагы анан бул жакта дагы эми адамдардын ден соолугун калыбына келтиргенге аракет кылыш керек да. Ошол учурда бизде медицинада жаңылануулар болуп атабы? Кандай дарыланса болот, ошолор тууралуу айта кетсеңиз. Биринчиден дагы кайталап кетсем, туура тамактануу боюнча эле биз Кыргызстанда аябай көп кездешет, мага да келгенде дагы ошолорду айтып калышат да, кантип тамактанышат. Биринчиден эртең менен шашып, жумушка шашканда көп ичпейт, даже ичпей эле кетип калышат. Түштө болсо кичине бир өзүнүн бир дозасын ичип туруп эле кайра эле жумушка шашып эле жумуштарын бүтүрүш керек деп элеметишет. Анан үйгө келгенден кийин жумуш бүттү, эс алыш керек дейт. Үйгө келип туруп тамакты бир казан жасашат, ал жарымын жешет. Жегенден кийин киши сразу эле уйкусу келип баштайт, барып жатып алышат. Жатканда болсо биздин денебизде мээбиз уктаганда өчөт да, өчкөндө башка органдар да өчөт да. Ошол маалда болсо бизге тамак жеген тамактарыбыз витамин катары, белок, протеин катары органдарга тарабай калат. Анан откладывание болуп калат, могу эмелерде денебизде сакталып калат да. Анан ошентип күнүгө кайталана берип эле вес кошуп алышат да адамдар. Сиз ушул жерден айта турган сөзүңүздү унутпаңыз, үтүр кылып койсоңуз, мен да ушул жерден айткым келип кетти. Мен бир байкем барда аябай айылдагы байкем мындай аябай мындай күлкүмүштүү окуяларды көп айтып берет да. Мындай күндүз кечке сиз айткандай да, талаада кечке чөп чаап жүрөбүз, үйгө келебиз, жеңең бир казан кесме жасап койгон болот. Экичини ичесиң анан уктап каласың, анан түшүңө бирдеменин баары кирип чыгат дегендей болчу. Сиз дагы ошону жакшы айтып өттүңүз окшойт. Ошон үчүн биз демек өзүбүздүн ошо тамактануу маданиятыбызга эртең мененки тамактанууну үйрөтүшүбүз керек экен да. Мисалы үчүн коомдук транспортко түшсөк деле уктап жаткан баласын сүйрөп алып эле алып баратат бакчасынабы же мектебинеби, жок эртең менен ал тамак ичти деп айта албайбыз. Демек сиз врач катары дагы бул маданияттануу, тамактануу маданиятын киргизиш керек, жана азыркыдан башташ керек дегенге колдойт экенсиз. Уланта бериңиз сөзүңүздү. Анан ошо тамакты жеп алгандан кийин вес болот эмес, эртең менен киши чарчайт. Ошондон да көп чарчайт да күндүз үчүн. Ошон үчүн тамак жеп алып туруп, тамак сиңбей калат. Сиңбегенде эртеңки күнү чарчап турат. Кээкилер даже уктап калышат. Ошон үчүн тамакты кечинде жегенден кийин 2 саат, 3 саат алдыда уктабай туруш керек да, басып, кыймылдап. Жок дегенде 8-де жеш керек экен да тамакты. 8-де жеп туруп, мисалы 10-до, 11-де барып жатса болот да. Ошондо эртең менен эрте турат. Көп жеп алгандан кийин эртең менен керектүү уктап калып атышпайбы, чарчап туруп эле мен көп иштеп койдум деп жок, андай эмес. Бул биздин жеген тамагыбыздан эртерээк жеп туруп жатса дагы толук мындай эртең менен эрте ойгонуп, свежий болуп ойгонушат да. Анан оорулар жөнүндө айтып кетсем, бетаптар боюнча айтып кетсем, семирүү бул диагноз деп коюлган дүйнө жүзүндө. Анан кантип алдын ала бул биринчиден диетаны сактоо керек, диета менен чогуу спорт менен машыгуу керек. Бул чоң возрастта болгондор болсо жөн эле дем алып эске сыртка чыгып басыш керек. Басканы акырындан басып туруп, анан бул тез басууга акырындан айланса болот, өткөрсө болот. Жаштар болсо ошо тез басуудан анан спорт менен машыгып, залга тез түрдө барыш кереги жок. Сырттан деле кылса болот, анын баарын үйдөн кылса болот, сыртка чыгып, чуркап, кардио деп коет эмеспи? Тердеш керек. Тер менен да май дагы эзилет. Демек, мындай спорт менен көп нерсеге эрк керек экен да, мындай турсаңыз, адамдын колун алып туруп эркин мен мондай элдер 100-ке чыкса мен 102-ге чыгам деп аракет кылыш керек экен да. Туура, эң туура ошол. Анан бунун баары жардам бербесе, веси айтып атпадымбы, ашыкча салмак. Ашыкча салмактан семирүүгө айланып кетсе, дене салмагы 30-тан ашып кетсе, анда биз бөлөбүз да, биринчи даража, экинчи, үчүнчү даража, 30-тан 35-ке чейин биринчи, 35-тен 40-ка чейин экинчи, 40-тан ашып кетсе үчүнчү даража деп коюлат. Экинчи түрү бул эндокринологдор карашат. Адистер карап туруп гормондорун карашат. Эгер гормондор таза болсо, жөн эле ашыкча салмак болсо, анын аппетитти басынтуу таблеткалар болот. Ал да жөн эле бере бербейт, обязательно врачтын ошо адистин көзөмөлүндө болуш керек.
Анан алдагы баягы канча убакытка чейин берилет, баягы аппетитти басып, анан адамды көндүрүш үчүн өзүнүн режимин түздөп, көндүрүп, анан аны да токтоткон убакыты бар. Көп иче бергенде да анын өзүнүн эффекттери болот да, зыяны да бар. Анда биз конок барганда мен үчүн жеп койчу дегенде ташташ керек экен да, же болбосо Кудайга барганда жеп койчу дейт го, анда мындай түшүнүү менен калыш керек экен да, жок мен тойдум дегенде көп нерсени өзгөртүшүбүз керек экен да. Ооба, бул ошо өзгөртсө, ар бир адамдын өзүнүн эмесин өзү өзгөртсө биздин келечегибиз жакшы болот го деп ишенем да. Ишенесиз. Демек сизге бул хирург катары ошондо мындай күнүнө канчадан операция жасайсыз? Мындай чыгарса болобу эсеп менен, мисалы үчүн күнүнө? Күнүнө эми бул багы мен дагы толуктап кетейин, анан операция боюнча айтып берейин. Багы экинчи таблетка дебедимби? Үчүнчү бул уже хирургиялык методдорго кирип калат да. Жана гастроскопия ашказанды карап атпайсызбы? Ошо менен баллон шиширтип, ичине баллон киргизип коет. Бул багы кеспейт, эчтеке кылбайт, гастроскопия менен эле шланги жутуп эле ошого киргизип, ичине суу куюп толтуруп коет. Тамак адам ток сезип жүрө берет. Бул да 6 айга чейин коюлат. 6 айдан кийин ал бизде азыр бар ушундай. Бизде бар, Кыргызстанда бар. Бул багы дене салмагынын индекси кичине азыраак семирүү, башкача салмак дегенге колдонулат. Жана семирүүлөргө болсо бул хирургиялык ыкма менен колдонулат. Азыркы мурун жазалып эле жүрчү, багы кесип жазачы. Азыр болсо Кыргызстанга жаңы методдор келип атат, багы тешип, чоң кеспей, тешип эле камера аркылуу көрүп туруп, анан ашказанын кичирейтет. 80%ке кичирейтет. Пайызга кичирейтип туруп, анан киши көп жей албай калат да, жей албаган азаттан. Анан айтып кеткендей эле экебиз, канча энергия коротсоң, ошонча энергия жеш керек деген туура, эң туура да. Биз көбүнчө ашып кетип атабыз. Анан ошол именно операция канча керектүү болсо ошончо эле жейт да, ошо энергияны траттетет. Мисалы 300 операциядан кийин 300 граммга чейин жей алат. Ошол королот. Анан адам дагы өзүнүн багы постоянно тонуста сезимдер пайда болот да, көп чарчабайт, анан арыктайт. Сахарын диабет болгондордуку дагы багы сахары дагы азайып баштайт. Сасвание деп коебуз да, тараган эмеси азыраак болгон үчүн да сахары дагы көп көтөрүлбөйт, анан азыраак болуп, мына сахар диабет да жогулат. Жакшы экен, ошондо күнүнө канча? Күнүнө 1-2 операциядан болот, стабильно. Коркунучтуу экен да, баары карай турган болсок, жаш өлчөмүндө карай турган болсок, кичинекей балдардын арасында дагы жолугушуусу бул өтө коркунучтуу нерсе экен. Демек биз аябай ойлонушубуз керек экен деген ойду дагы бир жолу келет экенбиз. Анан ошо сиз дагы өткөндө бир жакшы бир пикир айттыңыз эле, бир адамдын ушу тамактануу жөнүндө сүйлөнүп жатпайбызбы? Адамдын ичиндеги бактериялар каалайт экен тамакты, биз өзүбүз каалабайбыз. Ошолордун каалоосу менен ичет экенбиз. Ошол пикир канчалык деңгээлде силерди угуп отурсам азыр чын окшойт деп ойлонуп баштадым да. Жагы биздин ошол айтып атпайсызбы, тамак аш сиңирүүнүн эң акыркы жолу ошол жоон ичегиде аткарылат да, ишке жүргүзүлөт. Жоон ичегиде организмдеги бактериялар аркылуу гана сиңирилет. Мисалы биздин ашказанда мисалы белоктор сиңирип баштаса, жоон ички ичегиде майлар сиңирилгенсе, эң акыркы жолу ошо жоон ичегиде организмге келген багы сиңирилбеген тамактар бактериялар аркылуу сиңирилет да. Анан көп эле окумуштуулардын изилдөөлөрү бар. Эгер ошол биздеги жакшы пайдалуу микроорганизмдерге керектүү тамактарды берсек, ал ошол термогенезисти жөнгө салат да. Жанагы термогенез ошол жана баланс тең салмактуу алуу. Канчалык тамак энергия алса, ошончо энергияны коротуш керек да. Эгер ошол энергия катарында келген тамак чогулуп калса, ал жанагы май клеткалары кылып, ал өзүнчө чогулуп баштайт. Эгер ошондой кылбаш үчүн багы бизге керектүү ошол бактериялардын дагы айтылат, ошол керектүү тамакка сигнал бере алышат. Эгер мисалы организмдеги багы бизге зыяндуу бактериялар көбүрөөк болсо, аларды өзүнө керектүү тамак аштарды сигналдары берилет. Ал ошол сигнал ошолорду талап кылынат деп айтылгандар бар окумуштуулардын. Мисалы үчүн эгерде онкологиялык кандайдыр бир клеткалар бар болсо, алар өзүнө керектүү нерселерди талап кыла албай, мен жакшы уш жерин жакшы түшүнө албай кетип атам. Жок, бизде эмелер бар, шарттуу патогендүү микроорганизмдер бар, анан бизге дос микроорганизмдер бар. Булар экөө тең салмактуу болуш керек. Эгер бирөөсү көбөйүп, бирөөсү азайып калса, сөзсүз түрдө адамда багы дисбактериоз деген сыяктуу демек бизге дос эмес бактериялар өзүнө керектүү нерселерди талап кылып баштайт. Ооба. Бизде багы
тирүү клеткаларыбыз мындай да, саныбыз көбөйүп башта эле доминант болгонго аракет кылабыз да. А доминант болсо өзүбүзгө ылайыктуу шарт түзгөнгө аракет кылабыз да. Анан өзүбүзгө керектүү шарттарга аракет кылып ошолор сигналдарды берип баштайбыз. Бардыгы эле багы тирүү клеткалардын жашоого болгон умтулуусунан эме кылат. Анан дагы бул жерден айта кетейин деген нерсе, ар бир мисалы биз диета деп айткан менен ар бир мамлекеттин өзүнүн жашаган климатына жараша диетаны тандаган туура деп ойлойм. Анткени мисалы биз жалаң эле бага жашылча өсүмдүктөрдү жей берсек дагы биздин организм аны кабыл албашы да мүмкүн. Биз мисалы климат кичине суугураак климат болгон үчүн кандайдыр деңгээлде эт да жешибиз керек. Бага этсиз майлуу бага мындай май деп айтканда дагы майды эле деш керек да, сары май мисалы үчүн. Жок, майдын дагы негизи экиге бөлүнөт. Булар холестерин камтыйт, анан холестеринден дагы жогорку тыгыздыктагы холестерин, анан төмөнкү тыгыздыктагы холестерин. Бирок мен бир жерден окугам, холестерин деле пайдалуу. Ооба, эгер бул холестерин болбосо, организм багы өзүнүн клеткасынын функциясын толук кандуу аткара албайт. А бирок ошол учурда мисалы жанагындай төмөнкү тыгыздыктагы холестерин көп болсо, жанагындай багы кыйынчылыктар алып келет да. Ошон үчүн бардыгы өзүнүн чеги менен болуш керек. Туура айтасыз. Анан организмде мисалы жалаң эле бир тараптуу жей бериш керек. Багы бардык компоненттери бардыгы болгондой болуш керек да. Бирок өлчөмү жана чеги менен болуш керек. Анан өзүнүн жашаган чөйрөсүнө жараша болуш керек. Биз алып туруп багы Кореядагыдай же Кытайдагыдай диетага отурабыз, бизге сөзсүз түрдө пайдасы тийбейт деп ойлойм. Пайдасы тийсе да андан кийин балким бир нече убакыттан кийин зыяны келип баштайт да. Билбейбиз да. Анан могу ашыкча салмактуулукчу бул гендик оорубу, мындай генетикалык же болбосо болбой туруп деле ооруп анан болуп кетиши мүмкүн. Ушул жагында айтып кетесиздер. Эмелери көп, аябай кимдер кездешет. Бул тукумдан тукума өтө өткөндөр бар. Туура тамактанмаганда болот. Анан мисалы бага туура тамактанмагандан кийин балким ортосунда гормоналдуу бага дисбаланс нарушениялар болуп кетиши мүмкүн. Ошондой болот. Анткени бул ашыкча салмактагы жөн ашыкча салмак деп эме эсептеп бергенде болбойт. Эндокринолог адисте караганда акта да оорулар болот. Ашыкча салмактын башкача гормон аркылуу бага нарушение болуп кеткенде киши да толуп баштайт. Аны да караш керек. Ошон үчүн биринчи. Ошон үчүн сиз айткан туура келет, жана айтпадыңызбы, адамдын индекси болуш керек депчи. Мен өзүм эле туруп алып эле мен бүгүн семирип кеттим окшойт деп анан диетага баштайм деп өзүмдүн ден соолугумду бузуп албай, баардыгы бир адистер менен сүйлөшүшүм керек. Бирок мен сиздерди эфирге ушул даярдоодо ушул өзгөчө ушул диетологдордун бизде мындай документтүү аз экендигин билдим. Диплом болуш керек да, негизи адис болгондон адамга берилет да. Ошолор аз экендигин, жана бул бизде көбүрөөк өөрчүбөгөндүгүн бул кесиптин, жана кыргыз тилдүүлөрдү табыш аябай кыйын экендигине көзүм жетти. А бирок азыркы учурда биз социалдык тармактарды карай турган болсок, мынча диета, могу чай менен арыкта дегендер бар да. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай адис катары? Мен кошуп кетейин, бул биз муну уже түзүп койгонбуз, кантип түздүк. Мисалы бетаптар сөзсүз эле түз эле мага келгендер бар. Бирок андай эмес, бул система андай иштебейт. Эң биринчиден поликлиникага кайрылыш керек. Биздин система боюнча поликлиникага кайрылып, о жактан багы эндокринолог адиске же терапевт адиске жиберилет. Аяктан анализдерин көргөндөн кийин анан если хирургиялык ыкма керек болсо анан бизге жиберет. Бирок азыркы жаңы Кыргызстандын эмеси боюнча биздин өзүбүздүн командабыз бар. Командабыз бул мен мисалы семирүү боюнча алектенген үчүн бизде эндокринолог адисибиз бар, бизде диетолог адисибиз бар, бизде дагы эме бар, психолог. Мындай. Алда туура айтасыз, анткени ашыкчанын дагы көп факторлору бар. Көп анткени багы стресс үчүн, проблема үчүн болгондор дагы ашыкча көбүнчө аял кишилер. Стресске кабылданып көп жеп баштайт. Ошон үчүн андай аял кишилерди стресске туруктуу дешет го, бул калппы? Жок, бүт эле аялдыкын баарын эмес. Арасында бар бирокчу. Психология, психиатрия жагын карасак,
кээ баягы психологиялык эмелер болуп кеткен, нарушениялар болуп кеткен. Ошон үчүн кечип коңуз жүрсеңиз сурап бергим келип атат. Ашыкча салмак менен бизде Кыргызстанда көбүрөөк айымдар кыйналабы же мырзаларбы? Бизде айымдар кыйналат. Неге айымдар кыйналат? Көңүл бөлөт анткени. Балким мырзалар алынысында ашыкча салмактуулугуна балким көңүл бөлбөйт. Бул аябай чоң тема да. Эгер мындай кыскача айтып кетсем, мага аял кишилер, айымдар көп келишет, кайрылышат. Аял кишиники эмеси баягы зыяны көбүрөөк дегеним, бул аял кишинин организмде онкологияга алып келет турган, бул семирөө көп онкология алып келет аял кишиники. Эркек кишиники да бар, бирок чалдыккандар аял кишилер көбүрөөк. Миома деп атышат, ошондон баштап туруп онкологияга чейин көп. Семирүү эметкенде гормондор жакшы иштебей калат. Аял кишиники гормондор иштеп туруш керек да. Ай сайын алмаштырып турат организм. Ошондо болсо семирүү болгондон кийин токтоп калат. Баягы өзүнүн гормондук эмелери. Демек, сиз айтканда адистерге кайрылышыбыз шарт. Калыш керек, шарт. Анан өзү билемдик кылып дарыланбаш керек. Дарыланбаш керек. Анткени элементардуу антибиотиктерди да жөн эле аптекадан алып эле иче бергенде да дос микроорганизмдер өлтүрүп коет. Анан уже күчтүү организмге антибиотиктер өтүш керек болуп калат. Күчтүү организмде эң аянда уже жок болуп жардам бербей алганда, анан уже хирургиялык ыкмага келип калышы мүмкүн, же уже эчтеке жардам бербей алганда адистердин да колунан эчтеке келбей калат. Ошон үчүн сөзсүз түрдө шарт адиске кайрылып, ошо адис менен чогуу өзүнүн организмин дарылоону эметем да. Туура айтасыз, анткени ар бир адамдын организми индивидуалдуу да, өзүнүн балким өзгөчөлүктөрү бар дегендей, анан өз билемдикти токтотушубуз керек. Токтотуш керек. Анткени биз жакшы көрөбүз го, ооруганда врачка барбай, биринчи Google'дан сурайбыз го. Туура айтасыз. Анан эфирибизге дагы бүтөрүнө саналуу гана мүнөттөр калган экен. Акыркы суроолорубуздар болсун, ошол үчүн негизичи мындай Кыргызстандагы өзүңүздөр жашап, жаран катары көрүп жатып, мисалы үчүн балдарды деле көрөсүздөр, мектепке барган, аяктан чыккан, колдонулуп жаткан тамактарын көрөсүздөр. Бизди көрүп жаткан азыркы биздин мекендештерибизге кеңештериңиздер кандай эле? Кандай болот? Биринчи, эгер айта кетсек, жанагы Канат мырза да айтып кеткендей, биз жанагы нормаларыбызды өзүбүз аракет кылышыбыз керек да, бизге эрте мененки тамакты ичүү, өзүнүн маданиятын киргизип, түштө анан бизде жанагы курсак ачып кетип эле жолдон кетип баратып сатып алып, анан тиги баласын кетип атканда мектептен пирожки сатып жеп ал деп жибере бербей, аны ошол көзөмөлдөш керек. Анан сиз айтып кеткенде нутрициолог дегендер, диетолог дегендер мисалы интернетте чыгып калышат го. Алар дагы баягы биздин организмди биринчи түшүнүш керек. Мисалы организм ушунчалык акылдуу, мен оюмча. Мисалы эгер адамдын көзү көрбөй калса, кулагы жакшы болуп баштайт. Мисалы. Бир жерден дополнительный. Ар бир адамды бир нормага келтириш мен оюмча кыйын. Ошон үчүн ар ким өзүнүн биринчи тааныса, өзүнө биринчи кам көрүп баштаса, демек ал башка адамдарды да кам көргөн болуп, анан коомго да пайдасы тиет. Өзүбүз менен өзүбүз кенен жакшы сүйлөшүш керек дейт экенсиз. Сиз кошуласыз дагы? Мен да кошулам буга. Баягы туура тамактануу дегенде система киргизиш керек. Бул акырынан уже жаштар ойлонуп эмет башташты, көп азыр спорт менен машыгып башташты, көңүл буруп баштады, ошогочу баягы сезондук эле эмес. Биздики 4 сезон болгон үчүн 4 сезонду туура карманса өзүн дагы келечегинде эркек кишиники азыр сердечно-сосудистый система болгон үчүн давлениясы көтөрүлүп 40 жашка чейин уже жашоосу кыскарып баштады эркек кишиники. Ошо туура тамактануу, переживанияларын азыраак кылып, стресстен азыраак кылып, анан тамакты кантыш керек? Жолдон кетип баратып айтып кеткендей пирожки эмес, заранее бунун баарын даярдабаш керек. Пландуу жүрүш керек. Пландуу жүрүш керек. Тамакты өзүнүн жумушка деле алып барса деле болот аны. Даярдап алып. Даярдап алып. Болгону гана биз сөзүбүздүн башында сөз кылган элек, эрк керек экен да адамга, анан чын эле өзүбүзгө кам борушубуз бул абдан шарт экендигин дагы бир жолу эскертип айта кетели. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен биргеликте азыктануу менен ден соолукту бөлүп кароо мүмкүн эместигине дагы бир жолу ынандык окшойт. Жалпыңыздарды так ошол дасторкондун четинде болосузбу, эмне болосуз, эмнени жеп жатасыз жана өзүңүздүн организмиңизге эмне керек экендигин жакшылап билиш жана адистерге гана кайрылышыңыздар шарт экендигин дагы бир жолу эскерте кетүү менен сиздер менен кайрадан эфир толкунунан көрүшүп, угушку чакта аман туруңуздар деп коштошобуз. Сиздер тема берүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир толкунунан көрүшкөнчө аман туруңуздар.